Шаарыбыздагы жарнамалык плакат, баннерлерди, маалыматтарды борбор калаабыздын сырткы кийими деп ишенимдүү түрдө айтсак болот. Албетте, ал кийим келбеттүү, сулуу жана туура болушун ким каалабайт? Бирок тилекке каршы учурдагы абал көңүлдөгүдөн өтө эле алыс. Бүгүнкү күндө тышкы жарнактарыбыз чар жайыт болгондон тышкары мамлекеттик макамына ээ болгон кыргыз тилиндеги жарнама же жок болот, же болбосо такыр туура эмес которулат. Котормолордо аябай чоң маселелер бар да. Мисалы, не останови сникерсне деген бир реклама бар, ошону токтобой сникерсне деп которуп койгондо. Анан готовь тело к лету деген, денеңди жайгаганда, жай деген бул мүрзөгө кандай өлгөнгө даярдаган дегенде которуп койгондо. Мисалы, интернетте тор деп которуп коюп атат. Компьютерди болсо баягы түрктөр билгисайар деп которгондо, биз да бирдеме деп которуп атабыз. Же болбосо роботту кул темир деп которуп коюп атат. Аша чаппаш керек. Көчөлөрдөгү сабатсыз жазылган жарнак көрнөктөрдү көрүп, расмий тилде тогулган токтомдорду, жалбырактай жааган буйрук, чечимдерди окуп, жылдар бою эне тил маселесинде биз эмнеге жетиштик, эмнеге жетише албай калдык деп ойлоого аргасыз болосуң. 2006-жылы Бишкекте жүргүзүлгөн социологиялык иликтөөгө ылайык тышкы жарнамаларды жарандарыбыздын көпчүлүгү окуйт. 2000ден ашык респондент суралган, ошонун 80% көңүл буруп окуйт экен да. Анын 50%га жакын ошол көрнөк жарыктан пайдаланат экен. Адистер дагы мындай бир пикир келген да. Реклама бул тилди үйрөтүүнүн көрсөтмө куралы. Демек, ошо орусча билбеген жаран орусчасын окуйт, кыргызчасын мындай турбайбы деп. Кыргызча билген жарандарыбыз кыргызчасын окуп, мындай турбайбы деп. Демек, бул тилди үйрөтүүнүн дагы бир ыкмасы да. Эксперттердин айтышы боюнча жарнамалардагы башаламандык учурда кыргыз тилине болгон кайдыгер мамиленин, деги эле кыргыз тилин колдонуу деңгээлинин түшүп кеткенине байланыштуу. Тилди өнүктүрүүдө, жайылтууда китептин ойногон ролун эч ким танбаса керек. Нуска Кыргыз китеп борбору жарым кылымдан бери жергиликтүү авторлордун китептерин сатып келет. Убагында Сыдыкбеков, Токомбаев, Байзаков, Айтматов сыяктуу классиктерибиздин чыгармалары да дал ушул дүкөндөн тараган. Көп жыл мурун текчелерине 5 энциклопедия китебин коюп сата баштаган дүкөндө азыр китеп коерго орун жок. Ошентсе да 43 жыл нусканын башчысы болуп келген Анаркан эженин айтымында бүгүнкү күндө авторлордун да, окуучулардын да деңгээли өтө төмөндөп кеткен. Кадимкидей элдин бала акыранын аң сезими төмөн түшүп кетти. Китеп анан кийин азыр болсо элдердин баары тең эле интернеттешет. Көзү ачылып, тамга таанып калган адамдар эгер китеп окуса, баягы эле боюнча кала берет го деп ойлоп кейсиң да, конечно. Кыргыз тилинин мамлекеттик деген макамына ылайык өлкөдөгү жарнама тургай, иш кагаздар, эл аралык келишимдер, жалпы окуу иштери мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү керек эле. Ал эмес бизде жашаган боордош этностор жамааты өз ара пикир алышуу куралы катары мамлекеттик тилде баарлашышы керек эле. Дүйнөлүк практика ушундай. Ал эми биздечи? Биз ошого кантип келебиз? Адистердин айтымында буга жетүүнүн бир нече жолу бар. Алардын бири мамлекеттик тилге муктаждык жаратуу. Бул жаатта мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан эл аралык тил билүү шкаласына ылайык кыргыз тест түзүмү иштелип чыкты. Кыргыз тест бул ошол мисалы үчүн Россияда рус тест бар, Казакстанда каз тест бар, англис тилин үйрөнүүчү TOEFL деңгээлдери бар, билесиздер. Ошолордун стандартына ылайыктап иштелип чыкты да. Ушул жыл эле президенттик шайлоо болду. Жалпы коомчулук көп болду. Ошол президенттик кызматка талапкерлер дагы мамлекеттик тилди билүү боюнча атайын сынактан өтүштү. Кыргыз тест системасынан сынак тапшырышты, тестирлөө жолу менен. Ошол мамлекеттик тилди B2 деңгээлде билет деген атайын сертификаттар ыйгарылды да ошол талапкерлерге билгендерине. Кыргыз тестти 2018-жылы апробациядан өткөн соң 2019-жылдан тартып мамлекеттик муниципалдык мекемелерге ишке орношо турган жарандарыбыздын баардыгы милдеттүү түрдө тапшырат. Жарнамаларды тартипке келтирүүнүн дагы бир жолу катары эксперттер бирдиктүү терезе киргизүүнү сунушташат. Бир эле жерден жарнамалык текстин тууралыгын тактап, котормосу болбосо которуп берип, тийиштүү уруксаттарды берген мамлекеттик орган болсо, ишкерлерге да оңой болот эле дейт адистер. Андан тышкары мамлекеттик тил комиссиясынын адистери заманбап усулдук колдонмолор, электрондук продукция жок. Ошол себеп менен жаш балдарыбыз, башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин үйрөнө албай жатат деген жүйөлөргө жооп катары төмөнкүлөрдү айтты. Азыркы учурда көптөгөн ошол жанагы кыргыз тест системасына ылайыкталган колдонмолорду иштеп чыкканбыз тиешелүү адистер менен. Ошондой эле электрондук продукцияларды, мисалы үчүн дистанттык деп коет, аралыктан тил үйрөнүү.
ошолорду иштеп чыгып биз өзүбүздүн мам тил kg деген сайтка жайгаштырдык. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын астында окуу маалымат борбору бар. Ошол мамлекеттик муниципалдык кызматчыларга мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча атайын курстарды уюштурат да. Буларга кошумча кылып адистер туура эмес жазылган жарнактарга чара колдонууну да сунушташат. Азырынча тийиштүү органдардын жарнактарга да чара көрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузгандарга бир эле демонтаж деп коебуз, алып салуу. Ошого эле укугу бар да. Ал дагы алдын ала комиссия түзүлүп, барып текшерилип, эскертүү кагазын берип, ага мөөнөтүн көрсөтөт 7-10 күндө. Ошол 7-10 күндө эгерде сиз жарнамаңызды оңдобосоңуз, ошондо барып чечип салганга укуктуу. Ошо администрациялык кодекске дагы өзгөртүү киргизип алсак, жана айып пул салуу жөнүндө. Ошондо дагы бир мындай бир чара колдонуп турса, ошол жагы дагы иретке, тартипке келет го деген ойдобуз да. Чынында, мисалга алсак, жол эрежелерин бузгандарга айып пул каралган. Ал эми мамлекеттик макамына ээ болгон кыргыз тилинин мыйзамдарын бузгандарга эмнегедир чара көрүү каралган эмес. Айып пул киргизүү демилгесин жогорку кеңештин депутаты да көтөрүп чыкты. Республикабыздын шаарларында жана аймактарында, көчөлөрдөгү, имараттардагы кулактандыруулар, маалыматтар, мамлекеттик жана жеке ишканалардын аталыштары чар жайыт жазылып келүүдө. Мындай мүчүлүштүктөрдү ар бир айыл шаарларда кезиктирүүгө болот. Аларды мыйзам талабына ылайык келтирүү боюнча укукту жергиликтүү органдарга берүү зарыл. Долбоорго ылайык, мазмуну боюнча адабий тилдин ченемдери сакталбаган жарнамаларды жайгаштырган жарандарга 500 сомдон 1000 сомго чейин, юридикалык жактарга 2000 сомдон 5000 сомго чейин айып салынат. Ооба, кыргыз тилин өнүктүрүү албетте өзүбүздүн колубузда. Бул жаатта ар кандай иштер да жүргүзүлүп келет. Мамлекеттик тил боюнча мыйзам алыскы 89-жылы кабыл алынган болсо, 98-жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясы уюштурулат. 2014-2020 жылдары болсо, Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин жарлыгы менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү жылдары деп жарыяланган. 2014-жылы улуттук программа иштелип чыккан. Тил саясатын өркүндөтүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча. Ошондо президент өзүнүн жарлыгы менен бекиткен, коргоо кеңеши дагы бекитип берген. Баш аягы бир 470 миллиондой акча бөлүнгөн да. Эң өкүнүчтүүсү ошол акчаларды пайдаланылган жок да. Убагында пайдаланылган жок, кайра кайтып кетти. Бул деген эмне? Аракет болгон жок, ошончо саясий эрк болду. Атайын окуп, ошондой программа иштелип чыкты, акча бөлүндү, колдоно турган киши жок. Анан айтабыз, акча жок эле, тигил эле, бул эле деп. Кыргызстанда кыргыз тили улуттук тил катары өзүнүн өнүгүүсүн токтоткон жок. Дагы деле өнүгүп жатат. Бирок мамлекеттик тил катары өнүгүп жатат деп айтыш кыйын. Балким эне тилди үйрөтүү энелер мектебинен башталышы керек. Ата-бабаларыбыз эне тилин бешигыры, чоң энелердин жомогу, чоң аталардын санжырасы, жигиттердин шырылдаңы, кыз келиндердин бекбекейи менен каны жанына сиңирип келген. Кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде өнүктүрүү дал ушундай болушу керек. Ошондо балким жарнама көйгөйү өзүнөн өзү чечилмек.